мисалы бул Абдыкар уулу Муратбек турчу. Мына бул 9 класстын окуучусу. Бул Ниязар уулу Арслан. Отургула. Мисалы бул Мураттын ата-энесинин бою өсүүсү, физикалык жактан өсүүсү жакшы, нормалдуу эле. Бирок ушул барган сайын биздин окуучулардын бою өспөй баратат да. Бул биздин оюбузча бул ушул мектептин нымдуулугунун таасири болушу мүмкүн. Бул Ноокат районундагы Алымкул Үсөнбаев атындагы Арал орто мектебинин 9 классы. Өткөл курактан өтүп дээрлик бойго жетип калган балдар. Бирок бул жайда окуучулардын бою тегиз кичине. 9-10 классын окуучулары 5-6 классын окуучуларындай көрүнөт. Мындагылар массалык түрдө бойдун кыскарып жатышына мектептеги нымдуулукту себеп көрүшүүдө. Башка мектептин 9-дары бизден чоң, мындай чоң 18 жаштагыдай болуп көрүнөт. Бой биздики болсо ошо боюбуз кичине өспөй калган. Бир саат сабактан чыкпай калсак ошо башыбыз ооруп, мурдуларыбыз ооруп, тамактарыбыз кычышып кетет. Ошого жаңы мектеп салынса абдан жакшы болмок эле. Физкультура сабактарында дайыма биз кышы бою же болбосо күздөн баштап эле уже класстын ичинен чыкпай класста өтөбүз да физкультураларды. Спорттук мелдештерге барып калганда дайыма биздин мектепте ар кандай шарттар жок болгондуктан ушул күнгө чейин алдыңкы орундарга чейин чыкпай жатабыз да. Алымкул Үсөнбаев атындагы Арал орто мектеби 1966 жылы 9 каналуу болуп, кам кирпиштен курулган. 125 орунга ылайыкташканы менен учурда 411 бала тыгылып билим алууга аргасыз. 2014 жылдын ноябрь айындагы жер титирөөдөн кийин дубалдарынан жарака кетип, өзгөчө кырдаалдар министрлиги авариялык абалда деп чечим чыгарган. Имарат 2 дарыянын ортосунда жайгашып, мектептин астынан 2 метр тереңдиктен эле оргуштап суу чыгат. Имаратка кирээриң менен мончодогудай ным жыттанып, кыш мында турсун, суук жаздын күнү сөөгө жетет. Бир аз эле күн бүркөлүп суук болгондо биздин окуучулардын көпчүлүгү баягы грипп болду, температура чыкты деп окуучулардын сабакка келүүсү дагы азайып баштайт да. Себеби ошол баягы окуучулар туруштук бере албай калып, иммунитети уже түшүп кеткени байкалып турат. Азыркы биздин 5-6 класстын окуучу кыздарыбызда бутунда тамырдын көбүсү варикоз оорусун чыкканы байкалып атат да. Бул кыздар келечекте эне боло турган кыздар. Мугалимдердин да 60-70% муун оорусунан запкы жеп жаткандыгын айтышты. Мектеп жетекчилиги билдиргендей, жакын эле атайын адистер келип, нымдуулукту текшерип кетишкен. Имараттын 8 жерине шамалдаткыч орнотуп, үзгүлтүксүз желдетип турууну сунушташкан. Бирок азыр аба желдетүүчү аппарат алууга акча жок экен. Күнүнө 1 сааттык желдетүү нымдуулукту 10% гана убактылуу азайтат деп айтат. 34-35% нымдуулук нормалдуулукту көрсөткөн болсо, биздин мектептин нымдуулугу 75%дан 100%га чейин деген жыйынтык чыгарып кетишти. 5-6 жыл мурда оңдоп түзөлөр болгондугуна карабастан, кайра эле баягы нымдуулуктун жогору болгондугунан полдорубуз чирип, оңдоп түзөгөнүбүзгө кайра карабастан эле чириген полдордон сууктар чыгып, мектептин жылуулугун сактоо абалын жакшы көзөмөлдөй албай калып атабыз. Мектеп жааматынын айткан дооматтарын биздин чыгармачыл топ менен катарлаш окуучулардын ден соолугун пландуу текшерүүгө барып калган дарыгерлер да ырасташты. Бизге көбүрөөк бул мектепте өпкө оорусу менен көбүрөөк кайрылышат. Балдар бат-бат жөтөлүшөт, кайрылышат. Балдарды көбүнүн бою өспөйт. Балдардын йододифференциациялары бар. Йод нерсе жетишпейт балдарда. Башка участкалардан азыраак кайрылышат балдар. Действительно бизде мына жерде азыр ооручан балдар ушул мектепте өтө көп. Мектептин билим сапаты өткөн жылы 45%га бааланган. Бул деген ортодон төмөн. Демек шарттын жоктугу ден соолук эле эмес, билимдин деңгээлине да таасир этүүдө. Жаңы 400 орундуу мектептин долбоору 2013 жылы түзүлүп, тиешелүү кызматтарга жиберилген. Сметасы 70 миллион сомго бааланган экен. Бирок андан бери 6 жыл өттү. Эч кандай жылыш жок. Февралдын орто ченинде жогорку кеңештин депутаттары да бул жайдан кабар алган болчу. Маселени карайбыз деп убада беришкени менен көйгөйү көп бул мектеп 2019 жылдын бюджетине да кирген жок. Эске салсак, бүгүнкү күнгө карата Ноокат районунда ушундай абалдагы 11 орто мектеп бар. Кенжебүү Маматсадыкова, Жусупбек Кошмат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.